32 жаштагы Айбек Кузуев кадимки зымдан аргандай үй тиричилигине керектелүүчү буюмдарды жасайт. Кепкирден баштап сүзгүлөрдүн түрлөрүн, казан, чайнек жана үтүк койгучтарды аргандай өңүттө шөөкөттөп жасап келет. Айбек Кузуев кол өнөрчүлүк боюнча кесиптик окуу жайды бүтүргөн. Устанын бул буюмдарды жасаганына көп деле техника керектелбейт. Болгону зым, тыныке жана кычкач колдонот. Ал бул шаймандардын жардамы менен бир күндө 2 сүзгү жасаганга жетишет. Түрлүү кычкач керек. Томолок учуш кычкачтары жакшы иштетилет, кусачка иштетилет, чоң кычкачтар иштетилет, учуш мындай кычкачтар иштетилет. 4 түрдүү кычкачтарым бар, эң кичине кычкачым бар. Метрге иштетилет, метрлеп, размерлеп, бардын размерин бир алып алып, бардын бирдей тегиз чыгыш үчүн, формасын бирдей кылыш үчүн метрлейм биринчиден. Метрлеп, бардын тегиз өлчөп, тегиз кесип, бардын токуйм. Бардыгына көбүнчө мен үйдө отуруп, станогум жок, колдо отуруп кечке, бир күн кечке отуруп саптарын кесип, майда чүйдө зымдары көп болот. Майда чүйдө зымдарын кечке кесип, ушу колдо отуруп, колдо токуйм. Айбек уста ашкана буюмдарынан сырткары жыгачтан жана тоо бурчактан аргандай кооз буюмдарды да жасайт. Өзгөчө кылдаттык менен жасалган кумураларына кардарлар көп болот. Корзинка токучу элем, мөмө жемиш салып койгону, тасторкондун көркүн ачканы, кант курч салганы кичинекей да болот эле, кичинекей тоо бурчактар болот майдасынан, ол кант курчтан салган тасторкондун көркүн ачканы. Андан кийин мына чоң тоо бурчактардан мындай чоң кумура токуп, чоң үйдүн көркүн ачканы, кабинеттерге көп алып атышты, заказ көп болуп атты. Өзүм колдо отуруп токуйм, 18 түр зым, 18 зым кетет. Устанын жасаган буюмдары 250 сомдон башталып, эң кымбаты 5000 сомго чейин бааланат. Арзандары кепкир, сүзгү жана казан койгучтар болсо, кымбаты кумура жана тоо бурчактан жасалган сувенирлер. Кардарлары ал жасаган буюмдар сапаттуу экенин айтышат. Чайлысын алабыз, борсок бышырганда ар дайым бошого иштетебиз. Сапаттуу, жакшы. Мына жердегилерди алсак, бир 10 күн, 15 күн, 15 жыл иштеткенде эле уже таги түшүп калат. Булар сапаттуу, 3 жылдан бери иштетем, жакшы. Айбектин товары бул өтө жакшы, өтө алтындай бала. Колунан бар жол көрү төгүлгөн бала. Ушул баланын эмесине мен мына борсогуму, каттамамы, чакчагымы дайым ушул баладан алып, ушул баладан заказ берип иштетебиз. Устанын 3 баласы бар. Үй бүлөсүнүн негизги кирешеси мына ошол кол өнөрчүлүгүнөн болот. Апасы баласынын мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, өнөр аркалап үй бүлөсүн бакканына ыраазы. Ооруганына байланыштуу көп жерге ишке кирди, бирок иштей албады. 1 ай иштейт, анан дем алып кел деп жөнөтүрүшет. Ошого бул нервди көп жактан успокоить эткен, ошон үчүн ушул өнөрү менен бала чакасын багып, бизди багып келатат. Өзүнүн 3 баласы бар. Азырынча Айбек уста каражаттын жетишсиздигине байланыштуу үйүндө иштегенге туура келет. Алдыда жыгач устачылык менен да алектенип өзгөчө устакана ачып, ийгиликтүү жеке ишкердин катарын толуктагысы келет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.